бизде эми азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына коррупцияга каршы күрөш канча жыл акыркы жылдан бери өзүнүн жемишин берип атат деп ойлойм. Мына ушул тарапта дагы Курманбек Токтаралиевич өзүнүн салымын кошту деп эсептейм. Жакшы иштерди иштеди деп эсептейм. Эмнеге отставкага кеткени туурасында мен билбейт экенм, өзүнүн жеке чечими болсо керек. Маалыматым жок, эмне себептен кеткенин. Эми өзүнүн биз өз эрким менен кеттим, өз каалоом менен деген заявленияны көргөндүктөн биз колдоп бердик. Эми адам кетем деп атса, жок иште деп кыйналбайсың да адамдычы. Ошон үчүн мен деле Саясий кызмат болгондон кийин бул саясий кызмат, ооба. Анан эми генералдык прокурор бул өтө маанилүү кызмат Кыргызстан үчүн. Анткени ушул жерде биз жогорку кеңешке канчалаган мыйзамдарды кабыл алып атабыз, ошол мыйзамдардын иш жүзүндө иштешин көзөмөлдөгөн орган да. Анын ичинен кайсы бир мамлекеттик органдар мыйзам бузса дагы аскери прокуратура бар. Бул өтө маанилүү кызмат. Анан жаңы келген адам ким экенин деле билбейбиз. аттар белгилүү болушу. Аттар чыгып атат интернетте ар кандай, бирок эми убакыт көрсөтөт го. Бул кимиси болсо дагы эң негизи адамга эмес, мыйзамга баш ийген адам болсо ошол маанилүү деп ойлойм да. Жогоруда өзүңүз айткан Келечеги үчүн, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү үчүн мыйзамды эң башкы мындай туу тутуп иштеген адам керек деп ойлойм. өзүңүз айтып кеттиңиз, ушундай чоң милдеттерди аркалаш керек деп. Золушев өз милдетин кандай аткарды? Эми кандайдыр бир жана сөз эркиндикте болгон куугунтуктууларды көрүп атабыз. Эми ошол тараптан дагы бекемирээк турса болмок. Эми калган тарабынан жакшы эле иштебеди менин оюмча. Ал өзгөчө мындай кыргыз тилдүү болуп, анан Кыргызстандын мындай мамлекеттүүлүгүнө басым кылганы албетте ал жакшы болду, бирок сөз эркиндигин дагы жакшыраак коргосо болмок менин оюмча. Бул киши дагы мамлекетке кызмат кылат деген ойдомун жеке мен. Аракет кылды. Прокуратура системасын көтөргөнгө, шарт түзгөнгө аракеттер жасады. Бирок Кыргызстанда саясий кылмыштар боюнча, резонанстуу иштер боюнча ийгиликтүү деп айта албайм да. Мыйзам бузууларга көз жумуп отурган. Тилерге каршы мен ал кишини абдан жакшы билем. Күчтүү адис, абдан жакшы депутат болчу эле. Анан мен аны абдан жакшы билип туруп таң калдым. Мынчалык сот болгондо бул Садыр аппараты менен Капчыбек Кызыкшаевский анан талантты Мамытов эркиндикке чыгарган болчу. Эмне үчүн мунун алы жетпей атат.